Вообще канализацияны кайра оңдоп атасыз, мына. Жанатан бері мен қарап тұрам, кетпейші. Мына ушунчалык мына эменин барын Сармерденден тойынан чыккан отходтун барын мына ушул жерде азыр канализацияга төгүп атышат. Мына аяка барбайм мен, акыңар жок. Вообще силер минтип төккөнгө акыңар жок. Sen kırgında начальниктің алдына кір. Начальниктің алдына сиз, эми начальниктің астына сиз киресиз. Сиз киресиз. А вообще акыңар жок. Мояктын барын деген силер засорять этип атасыңар. Эмне үчүн канализацияга төккөн атасыңар силер могул эмеңерди? Эмнеге төгөсүңөр? Главный кайт. Акыңар жок. Ашканакын төгөлдү өзүн ашканак. Болбойт. Сен акыңар жок, штраф төлөйсүңөр. Вообще штраф төлөйсүңөр силер. Начальниктің өзүн айтып атам сага. Мага кыйкырбаңыз. Неге? Барып туруп начальнигиңизге өзүңүз айтыңыз. Sen айтпаймын мен. Sen мындай болуп атасың го. Мен болгоч жооп бербеймин бул. Жанатан бери мен карап турам да, уже силердин кастрюляңар чыккандан бери. Болбойт мындай. Жооп бересиңер. Мен Айып салынды. Борбор каланын медиасы Сармерден ресторанынын айланасындагы окуя жөнүндө. Кече социалдык тармакта Сармерден ресторанынын өкүлдөрү тамак аш калдыктарын канализацияга төгүп жаткан видео тасма жарыяланган. 2023 жылдын 9 декабрында Бишкек шаарынын медиасынын көрүктөндүрүүнү көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекциясынын кызматкерлери Бишкек суу канал МИ номер 6 мабнын өкүлдөрү менен биргеликте кайрылууну жеринде карашты. Номер 6 муниципалдык аймактык башкармалыгы тарабынан 17 000 сомго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 118 беренесине ылайык протокол түзүлдү. Маалымдама 118 берене люктарды, кудуктарды ачуу, тейиктерди жөнгө салуу, пломбаларды, саркынды сууларды чыгаруу жана борбордук жылытуу системаларынын люктарын жана кудуктарын ачуу, тейиктерин жөнгө салуу, жылуулук суу менен жабдуу системасынын нормалдуу иштешинин бузулушуна алып келүүчү пломбаларды жулуу. Жеке жактарга эсептик көрсөткүчтүн 55 өлчөмүндө, юридикалык жактарга 170 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып салууга алып келет. Булак Бишкек Ковкежи. Аты курушулган. Мэрияның арнап башкармалыгынан болот. Ооба жана мен чоң Ана каналдардын өкүлдөрү бар, экологический инспекциянын өкүлдөрү бар. Азыр улуттан келет балдар. Ошо кече күнү сиз жанагы канализация түзүүнү май сууларды төгүп аткан жерде май экенин аныктады. Ошону эмнеге ошондой иш кылдыңыз? Ким айтты сизге ошондой төгүп? Düş ayetler şöyle götürdüler. Meselin atkın diye götürürüm ben. Hayır kılarsa şöyle götürürüm. Kim deysiz? Daha önce kim aytты deysiz? Meselin düş ayet. Familiyası kim kalab? Düş ayet. Orada. Orada deyip düşün, ne? Kançadan beri orada iş kılıp duruyorsunuz? Bize tabi 3 ay, 4 ay oldu. 3-4 aydan beri günde sürte odasından. Ya veya at kolsuzluk şaka çok ölü verdiğim de. Bir yandan bir açık veriyorum. Yağma kalkanda, bir yandan tutturuyor kalkanda tırnağı ötürü. Ağırlıklarını denemesi çok Özünüz kaçandan beri işteyiz beri? Valla çözdüm, işte bu. Burada bir hafta Türk'üydük. Yağma kalkıyor, şaklı. Geçen sene gelişiminiz var mı özünüzün? Bir işte orada degen gelişiminiz var mı? Acı o. Cumhuriyet işlese bol olup geliyorum. Şey biliyorum, oldu, sorumlu iş oldu. Azımda alacağız kal. Bizge pasportumuz gerek boğumuz. Jeke pasportumuz gerek boğup. Ошол негизде сизге чара көрүшүбүз керек. Бул жерде мыйзам бузуу болду. Андай иш кылганга тыюу салынат, уруксат жок. Азыр сиздердин мына бизден суу түтүгүн, суу тармагын, канализация түтүгүн пайдаланганыңыздар боюнча азыр каралат. Сиздер менен келишимди бузганга чейин барабыз азыр. Ушул кылган туура эмес мыйзам бузуу иштерине